28 январь саат 14:00 карата Баткенде абал туруктуу. Биз азыр ушул 4 көчөнүн жанында турабыз. Бүгүн күнү бою жол ачык болуп, каттамдар өз нугунда жүрдү. 4 көчө жайгашкан Көкташ айылы. Учурда айылда эркек кишилер гана калган. Жергиликтүү тургун Зайнедин Тагаевдин үйүнө ок атылып, айнектери сынган. Ал эми коңшусунун мал сарайы ичинде 4 баш бодо малы менен кошо өрттөнүп кеткен. Кудайдын жакшылыгы. İçe ötsettik, ücret tatil memleketi var, ayağımızda bayağı vakit gelecek. Akşam yıkayıp gitmektir. Bana teşvik ok, götürüp gittir. Ok nemeler çıktığından ben uyda nereler var öyle, kızım var öyle, bana çıkan beni şu alıp çıkıp öyle gitti gene. Şolu ballar ben zorga kaçıp çıkıp gittik de. Şu anan belki grantamet men atkan bu, ne men atkan 3 sıyır bir toprak var öyle vardı. Ağıl kaşak men kuyup battır. Grantamet çıkan bu, bilmem üstü kaşak eller şu grantamet çıkan bu, minamet çıkan bu, bilmedim de. Bizden bala çıkan alıp çıkıp ketmeli kaçıp. Чегарадагы кырдаалдан улам 11 миңден ашуун тургун эвакуацияланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алардын 10.410-у коопсуз аймактагы үйлөргө көчүрүлсө, 642 адам убактылуу түзүлгөн пункттарга жайгаштырылганын билдирген. Алар ок атуулар кокустан башталып, бала чакасы менен түн катып, тоо борундагы жол аркылуу качууга үлгүрүшкөн. Кухняда тамак кылып жатсак эле ок атылды да. Биз энди эскертүү бердик, солдаттар деп ойлосок, bir малда таза атылып патрап кухнябызга эми ок кирип атат. Зорго качып чыктык. Үйгө чейин ок атылды. Үйүбүзгө биз ошо биздин немен үйдүн алдыда болду да. Але машина көрдү десе эми ыйлайттар. Бизди атат деп. Жаш балдар коркуп калды. Балдарын, жаш балдарын ок үйүбүздүн алдыга чейин келди да. Анан пас менен балам бир нерсе кылып алып чыгып, машинасын светин күйгүзбөй, алып чыгып зоодун тагында жашынып отурдук. Анан сәл ок басылгандан кийин анан ошо дөң таги менен качып түндө качып келдик. Бу жолдон 3-4 саатта чыктык. Онан барып Сымыда дуалдын тагында 1 саат жатырдык. Онан чыгып анан кийин ошо тоо менен 3 саатта түндө келдик да. Кечки ужинге отурганбыз, ошо малда эле даңдыңда ок атуулар болду. Анан эч нерсеге карабай эле чыгып келе бердик. Дасторкондору жайылган бойдон ошо бойдон келип биз неме трассага чыккан жокпуз. Баягы тоолорду аралап келдик. Биздерге матрастарды берди, матрастарды ушул турабыз. Эртең менен администрациялардан келип кабар алды. Чайларыбызды берди. Кыргыз-тажик чегарасында жабыркап ооруканага түшкөндөрдүн саны 12ге жетти. Буга чейин 11 кыргызстандык аскер жараат алганы кабарланган эле. Алардын бири аскер кызматкери көзүнө октун чачырандысы тийген. Чегарада жаракат алган 11 аскер кызматкеринин абалы орточо оор деп бааланууда. Алардын баары Баткен облустук биргелешкен ооруканасында дарыланууда. Арасынан бир аскер кызматкеринин көзүнө ок чачырагандыктан абалы бир аз кооптонууну жаратып, операция жасалып калышы мүмкүн. Бул жерде Оштон келген дарыгерлер дагы жардам көрсөтүүдө. Жалпысынан калгандарынын абалы кооптонууну жаратпайт, жакшырып баратканы айтылууда. Азыр келгенде эле уже рентген бардык обследование өтүлдү. Бардығына пухо биринчи хирургиялык жардам көрсөтүлдү. Азыр өздөрүнө тиешелүү ар бирөөсү лечениясын алып атат. Азыр абалдары бардыңкы жакшы. Мындай бир гана ошол көзүнө ок чачыраган бар. Ошону азыр Оштон келген окулист врач көрүп атат, биздин врач менен чогуу. Эгер ошону эме болсо чечишет. Бул жерге калтырабызбы же Ошко которобузбу, аны чечишет азыр. Азыр абалы жакшы эле бар. Снаряддардын кескиндилерин алышты, кээ бирлери алынган жок, бирок абалдары жакшы. 28 январь Баткен облусунда кырдаал туруктуу бойдон сакталды. Түштөн кийинден тарта эвакуацияланган айрым тургундар өз үйлөрүнө кайта башташкан. 7 канал социалдык тармактар аркылуу бат-баттан окуялардын жүрүшү менен жеткирип турду. Мындан ары дагы маалымат жеткирүү иштерин жеринде улантабыз. Роза Ахматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Баткен облусу.